шаарында 17 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп алды пайдаланууга берилип кеткен. Кээ биринин тиешелүү документи жок деген негиз менен курулушу ортодон токтогон. Учурда бул боюнча соттук иштер жүрүп жатыптыр. Мыйзамсыз делген 17 курулуштун тизмесинде коомчулукка белгилүү компаниялар ээлик кылган объектилер дагы бар. Ош шаарынын Ленин көчөсү менен Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесишиндеги Дастан курулуш жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Ленинабад көчөсүнүн номер 8 дарегиндеги Долина строй жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үй. Ош шаарынын Аваи көчөсүнүн номер 10 дарегиндеги Астра курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Номер 226 дарегиндеги Эмаком жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Пик Стиль строй холдинг курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Ленин көчөсүнүн номер 351 дарегиндеги Эмаком курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Аскар Шакиров көчөсүнүн номер 22 дарегиндеги Эмаком жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үй. Астра плюс курулуш компаниясы тарабынан Тилеке Батыр көчөсүнүн номер 2 дарегиндеги жер тилкеге курулуп жаткан көп кабаттуу турак үй. Сулайман групп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Гастелла көчөсүнүн номер 1-3 дарегиндеги көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Жеке ишкер Айбек Бекмурзаевка Тандык Алиев көчөсүнүн номер 99-101 дарегиндеги көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Бизнес хаус курулуш компаниясы тарабынан Ош шаарынын Туран аймагындагы Төлөнов көчөсү 8-4-8-18 Досав ичинде көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Ашмахунов көчөсүнүн номер 26 дарегиндеги Эмаком жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн курулушу. Евро Стиль жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан үй номер 64 дарегиндеги көп кабаттуу турак үй. Капитал строй инвест курулуш компаниясы куруп жаткан Шакиров 6 дарегиндеги көп кабаттуу турак жай. Бизнес хаус жоопкерчилиги чектелген коому куруп жаткан Курманжан Датка 422 дарегиндеги көп кабаттуу турак жай. Мында тизмектелген курулуштарга убагында 17 000 сомдон тарта 200 000 сомго чейин айып салынган. Мына ушундай өз билемдик менен салынган объектилерди Ош шаардык курулуштарды көзөмөлдөө башкармалыгы жөнгө салуу аракетин көрүп жатыптыр. Мыйзамсыз курулуш деген түшүнүк болбош керек да. Бул 17 мыйзамсыз курулуш бул мурдадан болуп калган, 4-5 жылдан бери болуп калган курулуш. Биринчи эле биз эгерде бир жаран ошол бир жерди алып, тегерегин тосуп, курулушун башталган күндөн баштап биз ошол жерде өзүбүз мындай жашап жатабыз. Бир да курулуш жүрбөйт. Биздин баардык полномочиябыз жетет. Светин өчүрөбүз, суусун өчүрөбүз. Же ошол эле фирманын ошонун лицензиясын жокко чыгарып атабыз. Лицензиясы жок болсо кантип курулуш ишин алып барат? Ошон үчүн азыр качан уруксат бизде түшүндүрүп атабыз. Жакында мына окуулар болот буюрса, бир дагы эч кандай уруксат документ албай туруп курулушка эч кандай курулуш башталбайт. Өлкөдө мыйзамсыз делген курулуштардын саны өскөндүктөн курулуш тармагына жаңы талаптар киргизилген, лицензия берүү шарттары өзгөргөн. Эми курулуш компанияларынын уставтык капиталы 20 миллион сомдон кем эмес каражатты түзүшү керек. Ага катар курулушту эрежесинде жүргүзө албаган курулуш компаниялар лицензиясынан ажыратылат. Сурайт. Мына курулуш компания ушундай иш алып барып атат. Бизден мындай подтверждение сурайт да, отзыв сурайт бизден Бишкектен. Биз беребиз, ооба, бул добросовестный мындай иштерди кылган. Мындан ары дагы иш алып барса болот деген биз отзыв беребиз. Ошонун негизинде алар ошо уровеньдерин көтөрүп атат. Мурда мисалы 3-уровень болсо, 2-уровень көтөрүп атат. 2-уровень болсо, 1-уровень көтөрүп атат. Бизден бир катыбыз менен справка түзүп туруп, мына компания эч кандай ушундай бир нарушениялар менен иштерди алып барган, сапатсыз болгон деп биз бир жерден бир справка түзүп кат жөнөтсөк, ошол курулуш компаниянын лицензиясын түшүрүп атат. 1ден 2-ге, 2ден 3-кө ушинтип түшүрүп атат. Ошондуктан азыр курулуш компанияларды коркуп калышты. Баардыгын добросовестный, баардыгы мыйзам талаасында иш алып барганды баардыгы кызыктар болуп калды. Ош шаарында бүгүнкү күндө 84 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Адистер курулушта сапат маселеси да четте калып жатканын белгилешет. Объект өрт коопсуздугу, жер титирөөдө 9 балга туруштук бере ала тургандай талапта болушу кажет. Ушул курулуп аткан имараттардын баардыгы биринчи кезекте кандай талаптар болот? Биринчи кезекте аларда бышыктыгы болуш керек. Андан кийин өрт коопсуздугуна, жер титирөөгө туруктуу болушу керек. Эстетикалык жактан адамга жагымдуу болуш керек. Эми бүгүнкү курулуп аткан имараттардын баардыгы 9 балдык жер титирөөгө жооп бере тургандай жаңы заманбап технологиялар менен курулуп аткандыгы анык. Ошол требованиялардын баардыгын сактап атышат го деп ойлойм. Бирок бир дагы жолу сыноо жүргүзүлгөнүн кездештирген жокпуз.
Кыргызстан боюнча 224 объект тийиштүү уруксат кагыздарын албай курулган. Буга чейин алардын тизмеси коомчулукка жарыяланган. Анда өлкө боюнча 558 курулуш компаниясынын лицензиясы убактылуу токтотулган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.